Салам достор, бүгүнкү сабагыбызга кош келдиңер. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы confusing words. Сиз аңгыз тилин жаңы үйрөнүп жатканда, бардык сүйлөмдөрүңүздү аңгызча айткыңыз келет. Бул кыймыл аракетиңизди сөздүктүн жардамы менен ишке ашырасыз. Мисалы үчүн сиз базарга барып, жаңы сумка сатып алдыңыз. Анан ошол кыймыл аракетиңизди аңгызча айткыңыз келип жатат. Сөздүккө карасаңыз, алдым деген сөз take деп которулат экен. Андан сиз I take a new bag деп сүйлөмдүрдүңүз. Бирок бул аңгыз тилинде чындап эле ошондой маанини береби? Анда эмесе ушул суроого бүгүнкү сабакта жооп беребиз. Сабагыбызды баштадык. Англис тилинде get деген этиш бар, өткөн чагы got. Дагы take деген этиш бар, өткөн чагы took. Экөөнү сөздүктөн алып карасак, экөө тең алуу же бир нерсеге ээ болуу дегенди түшүндүрөт. Анда эмесе бул эки этиштин кайсысын кайсы учурда колдонуш керек? Эгерде экөө тең бирдей болуп которулуп жатса. Биринчи этиш get бул пассивдүү кыймыл аракетте колдонулат. Бул кыймыл got деген этишти колдонгонуңузда эки адам болот кыймыл аракетти аткарган. Мисалы үчүн сиз ресторанга барасыз, сизге тейлөөчү келип, заказыңызды алып, кайра сизге алып келип берет. Сиз эч нерсе кылбайсыз, жоңгадан күтүп отурасыз. Ошол учурда got же get этишин колдонобуз. Бул жакта кыймыл аракет пассивдүү болгондуктан, кыймыл аракетти сиз эмес, сизге бир нерсе берген адам аткарып жатат. Экинчи этиш take алса, өткөн жакта took. Бул жакта кыймыл аракет активдүү. Кыймыл аракетти аткарган адам сиз болосуз, жана бир эле адам бар. Мисалы үчүн I take a water. Холодильникке келдиңиз, суу алдыңыз, сизден башка эч ким жок. Жана кыймыл аракетти сиз аткарып жатасыз. Экинчи мааниси I take a water десеңиз, сууну сиз урдап жаткан болосуз. Уруксаты жок кыймыл аракет. Уруксатсыз I take a water десеңиз, сиз урдаган болуп каласыз. Бул видеонун башында биз мисал келтирдик, I take a new bag деп. Мынтип айтсаңыз болбойт. Анткени I take a new bag деген бул сиздин сумка урдагандыгыңызды айтып калат. Бул эки этиштин айырмасы түшүнүктүү болду окшойт. Get дегенде сизге бирөө бир нерсе берет, а take дегенде сиз өзүңүз аласыз. Мисал катары карап кете турган болсок, a cold. I get a cold деп айтабызбы же I take a cold деп айтабыз. Cold деген бул зук тийип калган учур, вирустар адамдан адамга жугат. Ошон үчүн сиз өзүңүз каалап вирусту алып, сиздин организмиңизге жүктөп койбойсуз. Ушундай логика менен I get a cold деп айтабыз. Raise кызмат орду боюнча жогорулоо. Сиз өзүңүз барып, мен директор болом деп, директор боло албайсыз, сизди бирөө директор кылат. Ошондуктан I get a raise деп айтасыз. Кийинки сөз a paycheck. Paycheck деген бул айлык маяна. Айлык маянаны сиз өзүңүз албайсыз, сизге бирөө бергендиги үчүн I get a paycheck деп айтасыз. A coffee. Эгерде сиз акчаңыз болсо, кофейняга барып, кофе заказ кыласыз. Тейлөөчү адам кофесин жасап сизге алып келип берет. Ошон үчүн I get a coffee деп айтасыз. A new car, жаңы машина. Сиз жаңы машина сатып алдыңыз. Сиз акчасын бердиңиз, сизге машинаны берди. Ошондуктан I get a new car деп айтасыз. I take a new car деп айтышыңыз мүмкүн, бирок бул жерде сиз машинаны урдагандыгыңыздын маанисин берип калат. Кийинки сөз flyer. Flyer деген эмне? Магазин, супермаркеттерде реклама жазылган кагаздар. Брошюра деп айтсак болот. Кыймыл аракетти сиз аткарасыз. Ал жерде толтура адам сизди карап тургандыгы үчүн, сатуучунун жанынан алгандыгыңыз үчүн, демек бул уруксат берилген кыймыл аракет. I take a flyer. A sample. Супермаркеттерге кирсеңиз, жаңы продукттар кирген болсо, ошонун үлгүсү катары кичинекей порцияларды сизге бекер беришет, дегустация. Ал порцияларды алуу уруксаты берилген кыймыл аракетти сиз аткарасыз. I take a sample. My pills. My деген менин, pills деген дарылар. I take my pills. Сиз өзүңүз бир таблетканы аласыз, сууну алып ичесиз. Ошондуктан I take my pills деп айтасыз. Албетте бул жерде эрежеге баш ийбеген да сөздөр болот. Мисалы үчүн I'm going to take a class. Мен жаңы сабак алайын деп жатам. Эгерде жана бир аз алдын айткан эрежелерибизге таянсак, анда сабакты урдайын деп жатам деген мааниге келип калат. Бирок бул эреже баш ийбегендиктен мен жаңы сабактарды алайын деп жатам деп которулат. Ушуну менен эки этиштин айырмасы түшүнүктүү болду окшойт. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин. Bye bye.